Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз бүгүн Ата бейит тарыхый мемориалдык комплексинде турабыз. Бул жака келгенибиздин себеби жалпы журтка белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдагы 353 тескемесине ылайык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан жарыяланган Кыргыз тили жана Айтматов ааламы аттуу иш-чаранын негизинде келип отурабыз. Тагыраак айтканда, бул жака биз Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жалпы биринчи курсунун студенттерин Чыңгыз Айтматов тууралуу жана ушундай эле тарых барактарына кайрылып, жалпы тарых жана тагдыр аттуу ачык сабагыбызды ачык деп жарыялайбыз. Урматтуу студенттер, бүгүн биз Ата бейит мемориалдык комплексине залкар жазуучубуз, кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун эскерүү үчүн келдик. Кыргыздын залкар уулу, дүйнөгө таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. Бала чагында 1934-35 жылдары ал кездеги Фрунзе шаарындагы бала бакчада тарбияланган. Азыркы убакта ал бала бакчанын ордуна Бишкек шаарынын Киев көчөсүндө Чыңгыз Айтматовдун эстелиги тургузулган. Кыргыз орус тилинде жакшы сүйлөгөн, мектепти 1-2 класстарда Москвада орусча окуп, 1937 жылдан тартып Шекер айылында кыргызча билим ала баштаган. Улуу ата мекендик согуш жылдарында окуусун токтотууга аргасыз болуп, тылдагы жумуштарга тартылган. Согуш аяктаганда Айтматов окуусун улантып, зоотехникумду, андан кийин айыл чарба институтун окуйт. Айыл чарба институтун аяктагандан кийин 3 жыл зоотехник болуп эмгектенген. Айтматов чыгармачылыгын студенттик кезинде баштаган. Адегенде ырларды жазып, котормо иши менен дагы алектенген. Айыл чарба институтунда окуп жүргөн мезгилинде алгач макала жазып, институттун гезитине берет. Бирок жарыялабай коюшкан. Ошондо ызаланган Чыңгыз Айтматов: "Булар мени түшүнбөдү, жакшы жаза албайт дештиби? Мен жаза ала тургандыгымды далилдеймин" деп айткан сөзү бар. Чыңгыз Айтматов чыгармаларын орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемесин Гезит 700 деген ат менен чыккан. Анын чыгармачылыгындагы бурулуш 50-жылдарга болгон. Бул жылдары бетме-бет Жамиля повесттери кыргыз тилинде, орус тилдеринде жарык көргөн. Жамиля повестинин биринчи аталышы Обон болгон. Москвадагы Новый мир журналына жарыялоого бергенинде редактор Твардовский Обон эмес Жамиля аталышына өзгөртүүнү сунуш кылат. Жамиля деген ат менен
повесть биринчи орус тилинде жарыяланган. 1959 жылы Лениндик сыйлыкты алган. Жазуучу өзүнүн балалыгы туш келген согуштун катаал күндөрүн элесин алып, эрте келген турналар повестин жараткан. Бул чыгармадагы Анатай, Эркинбек, Эргеш өзүнүн классташ курбулары экенин баяндайт. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары эң көп басылган классиктердин бири. Чыгармалары дүйнөнүн 200дөн ашык тилине которулуп, миллиондогон тираж менен чыгарылган. СССРде гана эмес, Россия, Венгрия, Польша, Казакстан, Өзбекстан жана башка көптөгөн өлкөлөрдөн 14 орден, медальдар менен сыйланган. Чыгармалары боюнча 30дан ашык кино тасмалар тартылган. Кыргыз Республикасы өз алдынча мамлекет болуп, президенттик кызмат орду киргизилип, өлкө жетекчилигин тандоо мүмкүнчүлүгү келгенде Чыңгыз Айтматовго президенттикке көрсөтөлү деп сунуш менен барышкан экен. Ал сылык гана баш тартып койгон. 1992 жана 2007 жылдардын аралыгында Кыргызстандын Россия, Бельгия, Нидерландтар, Люксембург өлкөлөрүндө атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси катары Европада иштеп, эмгектенип жашаган. Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов атууга кеткенде Чыңгыз 9 гана жашта болгон. Алгач Төрөкул Айтматовду сүргүнгө айдалган деп ойлоп жүрүшкөн. Чыңгыз Айтматов атасын издеп көптөгөн каттарды жазган. Төрөкул Айтматов 35 жашында 1938 жылы атууга кеткенин 20 жылдан кийин гана билишкен. Сөөгү коюлган жер 43 жылдан соң табылган. 1991 жылы Бүбира Кыдыралиеванын айтуусу боюнча белгисиз бейит Таш төбө айылынан табылган. 1991 жылдын 12 июнунда сөөктөрдү казуу иши башталып, айрымдарынын чөнтөктөрүндө сакталып калган айыптоо бүтүмү боюнча атылгандардын кимдиги экени аныкталган. 1991 жылдын август айында Бишкекте репрессия курмандыктарын эскерүү аза күтүү митинги болгон. Андан соң репрессиянын курмандыктары алгач көмүлгөн ошол кездеги Таш төбө айылындагы кыш заводунун тегерегинен алынып чыгып, ошол жерге жакын жайга ариет, аза күтүү аземи менен 138 адамдын сөөгү кайрадан жерге берилген. Алар коюлган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Ата бейит деп аталган. Бул жерде Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Хасан Жээнбаевке окшогон элибиздин мыкты уулдары коюлган. Чыңгыз Айтматов менин көзүм өтсө, атамдын жанына сөөгүм коюлса деп айткан сөзү бар. Залкар жазуучубуз дүйнөдөн өткөндө бул сөзүн керээс катары атасы Төрөкул Айтматовдун жанына сөөгү коюлган. Көзү тирүү болгондо Залкар жазуучубуз быйыл 95 жашка толмок. Ачык асман алдындагы ачык сабагыбызды аяктап жатып, биз бүгүн Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун гана тагдырына жалгыз кайрылбастан, бүгүнкү ушул жердеги тарых барактардын баардыгына кайрылып, ушул жерде 37 жылы шейит кеткен биздин репрессия курмандыктарына кайрылып, ушул жерде шейит кеткен курмандыктардын баарына тең кайрылып, алардын тарыхы боюнча жалпы студенттерге тааныштырып өттүк. Сабагыбызды аяктап жатып, эң акырында айтарыбыз, биздин Чыңгыз Айтматовдун өзү көзү өтсө дагы, анын чыгармалары кыргыз элинин жүрөгүндө жашап турганда, анын тагдыры узун. Ошондуктан биз аны менен түбөлүккө жашайбыз.